Лейлек районунун аймагында жалпысынан 2024 жылдын түшүмү үчүн кылкандуу дан эгиндери 19177 гектар жер аянтына эгилген. Анын ичинен буудай 8738, арпа 10439 гектар жерге айдалган. Учурда кылкандуу дан эгиндери бышып дыйкандар кызуу оруп жыйноо иштерин жүргүзүп жатышат. Кулунду айыл өкмөтүндөгү алтындан кулунду үрөнчү чарбасында бүгүнкү күндө орум жыйым компаниясы башталды. Бүгүнкү күндө ушул жердеги алтындан үрөнчү чарбасына мамлекет тарабынан элита вакула сортундагы үрөндү бергенбиз. Ошол бүгүнкү күндөгү ошол үрөндөрдүн бүгүнкү күндөгү 25 центнерден жогору келтирип, аябай жакшы иштер болуп атат. Жалпы оруп жыйноого бүгүнкү күндө Лейлек районунун аймагында 39 дан орунчу комбайн боло турган болсо, ошонун 33-ü бүгүнкү күндө даяр. Толугу менен Лейлек районунда кылкандуу данды коромчусуз жыйнап алыш боюнча иштер жүргүзүлөт. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан айыл чарба тармагына олуттуу көңүл бурулуп, алгылыктуу иштер аткарылууда. Айтсак, Лейлек райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 17 декабрындагы номер 309 токтомунун негизинде айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин үрөнчүлүк асыл тукум чарбаларына кооперативтерге жана экономикалык жактан артыкчылыктуу субъекттерди колдоо максатында алтындан кулунду үрөнчүлүк айыл чарба кооперативине 51 гектар сууга айдоо жана 12 гектар чөп чабынды айыл чарба жерлерин мамлекеттик фондунун жерлеринен берген. Мамлекет тараптан жакшы көрсөтмөлөр, жардамдар болуп, быйылкы күнгө чейин азыр бизге 2024 жылы 51 гектар жер мына мамлекеттен бөлүнүп берилди. Азыркы күндө Кудай буйрса мына түшүнүмүбүз жакшы, арпа 23 гектар арпа чачылган, калганы буудай. Арпа бул биринчи элита үрөнү вакула, аты вакула деген ушундай 8 кырдуу ушундай арпа экен, 6 кыралуу арпа экен. Азыркы күндө эми Кудай буйрса мана эменин башында турабыз. Азыр эми түшүм Кудай буйрса бир 20-25тен берет деген үмүттөбүз. Лейлек районунун аймагында өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн өз убагында жыйнап алууну уюшкандыкта өткөрүү жөнүндө райондук мамлекеттик администрациясынын атайын буйругу чыккан. Ага ылайык бүгүн Кулунду айыл аймагында алтындан кулунду үрөнчүлүк айыл чарба кооперативи тарабынан 2024 жылдын түшүмүн жыйноо багытында атайын жыйын уюштурулду. Ага район акими Канымет Осмонбеков баш болгон жергиликтүү жетекчилер жана дыйкан фермерлер катышты. Пресс дейбиз го ал эми ханда анда 20 сом 22 сом. Жыйындын жүрүшүндө оруп жыйноо иштеринин тартиби, кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу жана ошол сыяктуу маселелер талкууланды. Разаков 9 булак өкмөтүнүкү 3,5 миллион. Бүгүнкү күндө Лейлек районунун аймагында 2 үрөн чарба жалпы район аймагындагы дыйкандарды үрөн менен камсыздоо максатында иштеп келет. Учурда кылкандуу дан эгиндерин жыйноого техникалар дагы толугу менен даяр. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.